Урматтуу Супер Инфо гезитинин жамааты, сиздерге кат менен кайрылуумдун себеби төмөнкүчө. Жакында кокусунан Бишкекте шаардык бир кыздын бир сонун жигит менен тааныштым. Бирок ал баткендик экен дегенин угуп калдым. Ушул сыяктуу окуя кезинде менин башымдан өткөндүктөн ой бөлүшүүнү туура көрдүм. Акыркы мезгилде Кыргызстанда өзгөчө айылдарда жумушсуздук күч алып, элдин баары аккан суудай агылып, шаарды көздөй жумуш издеп кеткен. Бул жагдай өрүк сарылуу Баткенге да жат көрүнүш эмес. Орусия, Казакстан жана башка өлкөлөрдү көздөй акча табуунун айласын издеп тентип кеткен мигранттардын саны күн санап өсүүдө. Мен да эл катары Москва шаарында иштеп калдым. Жашпыз, сүйүү сезими бар. Бай кедей деп ылгабай, а түгүл жердигине карабайт эмеспи? Бир бөлмөлүү батирде 11 киши жашачубуз. Жумуштан келсем, Кыргызстандан иштегени кыздар келишиптир. Таанышып калдык. Концерт мына ошондо башталды. Алар талас менен чүйдөн болушат экен. Баткендик экенимди угуп, менден өздөрүн бийик сезип, ар нерселерди айтып, үстүрттөн карап күлө башташты. Айткылачы, Баткенди силер кандай элестетесиңер дедим. Баткенде суу тартыш, жолдору бозала, чаң, көп кабаттуу үйлөр жок, унаа каттамы аз, бир жака барсаң такси кызматынан пайдалана албайсың, деп жылмайышты. Мен аларды угуп абдан таң калдым. Ошентип жакындан тааныша баштадык. Мен аларга Баткен жөнүндө кеп салып, Баткенде башка облустардагыдай эле телерадиокомпания, дүркүрөп иштеген сурма, сымап комбинаттары, цемент заводу жана башка ишканалар бар экенин, элинин меймандостугун, ынтымактуулугун, 60тан ашык улуттун өкүлдөрү жашаарын айтып, кыскасы кеңири маалымат бердим. Кийин сайкалаттуу кыз менен жумушка чогуу барып келип, жакын болуп кеттик. Бир жыл кыз жигит болуп жүрүп, баш кошуп, айтылуу Баткен жерине келдик. Келинчегим менин айткандарым жалган эмес экенине өз көзү менен ишенди. Баткендин жигиттери башка облустун жигиттериндей эле адамгерчиликтүү, тамашакөй жана сүйө ала тургандыгын Кымчабел, Чийме каш бийкечтерге кабарлай кетейин. Кыргызстандагы 7 облустун эң кенжеси болгон Баткен борбордон алыс болгону эле эмес, Кызыл китепке кирип коргоого алынган айгүлгүлү жана көптөгөн дартка даба болгон өрүгү менен да белгилүү. Сайкалым айткандай, бул белгилүү болгондордун бир чети гана. Эң негизгиси Баткендик жигиттер укмуштуудай романтик экен.